Стратегиялык изилдөөлөр боюнча Улуттук институттун маалыматы боюнча 2013 жылы жол кырсыктары 12 миллиард сом чыгым алып келди. Тилекке каршы былтыр эле жол кырсыгынан каза болгон балдардын саны мурдага салыштырмалуу 13%, жараат алгандар 27%га көбөйгөн. Эксперттердин баамында кырсыктардын 85%ы айдоочунун, 15%ы жөө жүргүнчүлөрдүн жана калган 5%ы башка себептердин айынан болууда. Жол кырсыктарынан болгон чыгымдын көлөмү 12 миллиард сомдон ашып атат жылына. Бул өтө коркунучтуу цифралар, өтө чоң цифра. Ошон үчүн буга биз өкмөттүн көңүлүн бурушубуз да керек. Бир жыл мурда жол эрежесин бузгандарды жазалоо боюнча жаңы чаралар күчүнө кирген. Мас абалында унаа айдагандар жол кырсыгына себепкер болсо, 20 000 сом төлөп 4 жылга эркинен ажырашы мүмкүн. Бирок депутаттар бул мыйзам натыйжа бере электигин белгилешет. Өлкөдө автоунаанын көбөйүшү абалды ого бетер курчутууда дейт Кыргыз өкмөтү. Кыргызстандагы жол кырсыктары алып келген чыгымдар 2013 жылы өлкөнүн ички дүң продукциясынын 3,5% түзгөн. 2003 жылы унаалардын саны 250 000 бирдикти түзсө, азыркы 2013 жылга 1 миллион 40 000 унаага келген. Кыргызстанда 60 000 чакырым автожол болсо, азырынча 28 000 чакырымы гана атайын экспертизадан өткөн. Соңку 10 жылда жол кырсыктарынан 10 000ден ашык киши каза болгон. Бул Кыргызстандын бир айылындагы калктын орточо санына барабар.